Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2001-жылы чыккан өлүмгө алып келүүчү футбол аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз кунфуну өнүктүрүүнүн жолун издеп, анын ыкмаларын футбол оюнуна кошуп жиберет. Анда эмесе даяр болсоңуздар, дароо эле баштадык. Шанхай аймагы 1981 жыл. Футбол оюнунда айып аянтчасынан тебүүгө даярданып, алтын пут деген кайманы аты менен Фен деген бала тебүүгө даярданат. Бир мезгилде ал тепкен топ такыр эле башка жака кетип, элдин баардыгы ызаланып, чуркап келип эле Фенди ортокмо калышып, бирөөсү сойыл менен бутун талкалай чабат. Ошол учурда оюнчулардын арасынан Сюн бул абалга жылмайып арадан 20 жыл өтөт. Сюн бул убакта бай ишкерге айланып, өзүнчө футболдук тайпа уюштуруп, кеңсесине кирген мезгилде анын алдынан топторду көтөрүп алып Фендин чыккандыгын көрөбүз. Көрсө Фен бул убакта сынган буту менен аксап Сюндун колунда иштеп, бир мезгилде аты чыккан алтын бут азыр эч ким болбой калыптыр. Ошондуктан Сюн аны буга чейин башкы машыктыруучу кылам деп алдап, бирок такыр эле убадасына турбай, бул жолу болсо сен эми каарыдың, иштен кеткиниң, мага керегиң жок деп айдап жиберет. Биз ушул жерде Фен 81-жылы топто атайын кыйшык тепкендигин түшүнөбүз. Анткени Сюн ага мен букмекерге өтө чоң акча койдум, эгер утула турган болсок байып кетебиз деп алдап койгон экен. Анан дагы Фендин бутун сындырыш үчүн адамдарды өзү жалдагандыгын айтат. Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Муну уккан каарманыбыз ачуусуна чыдай албай ичип алып көчөдө бара жатып, сыналгыдан футбол ойноп жаткан учурду көрөт. Бир мезгилде анын жанында шпагатка олтурган адам топту булар такыр эле тебе алышпайт экен. Кунфунун ыкмаларын колдонушса болмок, мен машыктыруучумун, кааласаң сени дагы машыктырайын. Мисалы муну кара, унаасын токтото албай жатат. Эгер ал кунфуну билгенде унаасын оңой эле токтотмок. Бул болсо кылычты башкара алганда даракты бат эле бутап коймок. Кунфуну бул жашоонун ар бир бөлүгүнө киргизсең, жашооң аябай оңой болот. Сен мисалы чолок экенсиң, ага карабай эле кунфуну үйрөнсөң болот десе, Фен аябай жини келип, мени чолок деп айтпачы деп ичип жаткан сыраасын идиши менен уруп жиберет. Анда каарманыбыз сыраанын идишин асманга учура тепсе дагы Фен ага ишенбей, мен иш табышым керек деп ал жерден кетип калат. Биз ушул жерде кунфу чеберинин аты Син экендигин билебиз. Ал бул убакта таштанды ташып иштеп, чөнтөгүндө бир тыйын дагы акчасы жок болчу. Ал чогулткан таштандысын алып барып сатып, ага жарыбаган деле акча алып, курсагы ачкандыктан даамдуу көмөчтөрдү саткан жерге барып, ал жерден камыр жууруп жаткан кызды байкап калат. Анткени ал кыз тайцы ыкмасын колдонуп камырды өзгөчө жууруп, өзүнүн чебердүүлүгү менен каарманыбыз Сындын оозун ачырды. Анда Сын анын жанына барып, сен кандай деген мыкты кызсың, жүзүңөн болсо нур чачырап турат экен деп түрүсү кызды эле мактай берет. Анткени каарманыбызга ал кыздын кунфуну билгендиги аябай эле кызыктырган болчу. Себеби Сын кунфуну жайылтуунун аракетин көрүп, бирок анын жолун таппай, жанагы кыздын аты Мэй экендигин билип, ага сүйлөгөнчө эле көмөчтөрүн жей баштайт. Бирок каарманыбыздын чөнтөгүндө акчасы жетпегендиктен болгон тыйынын берип, калган акчага жыртылган бут кийимин күрөөгө таштап, ал жерден качып кетип калды. Каарманыбыз мындан соң аны менен бир кезде чогум ашыккан кунфунун чебери, каймана аты Темирбаш аттуу агасына барат. Сын Темирбашка кайрылып, мен кунфуну кантип жайылтуунун жолун таптым. Биз ыр менен элдерди кунфуга чакырышыбыз керек, ошондуктан бул сиз иштеген ашканада ырдайлы. Бул оюма кандай карайсыз десе, Темирбаш макулдугун берип, экөө элдин алдына чыгып ырдай баштайт. Бирок алардын кылган иши көрүүчүлөргө такыр жакпай, бирөөсү бөтөлкөсү менен уруп, көрүүчүлөр топтолуп келип каармандарыбызды уртокмок алып эшикке алып жөнөшөт. Бул убакта Фен дагы деле жумуш таппай көчөдө жүргөн. Ал бир мезгилде буга чейин Син тепкен сыраасынын идишин таап, идиш соккунун катуулугунан дубалга кирип кеткендигин көрөт. Анда Фен жанагы идишти дубалдан сууруп чыкса, дубал ошол жерде урап калып, анын арты жагында каарманыбыз буга чейин аларга ашканада сайылган адамдар менен мушташууга даярданып жатыптыр. Ошентип Фен бул окуяга күбө болуп, бир мезгилде эле мушташ башталды. Син жалгыз эле бутун иштетип, ага каршы чыккандардын бардыгын жок кылып, андан соң суусундугун ичип, маанай чөгүп эле олтуруп калат. Каарманыбыз анын жанына келип бутун кармап, бул кудайдын бир бергени го. Биз бул темир бутту футболго колдонсок болбойбу десе, Синге бул ойлор аябай жагат. Анткени каарманыбыз буга чейин кунфуну жайылтуунун жолун издеп жүргөндүгүн билебиз. Ошондуктан ал дароо эле Фенге жабышып, футболдо машыгууну баштайлы деп айтып, буга чейин күрөөгө таштаган бут кийимин алганы барса, Мэй аны тигип коюптур. Сыягы Мэйге Син аябай эле жаккан окшойт. Анда Син ыраазычылыгын билдирип, ал жерден кетип, биринчи эле тайпага адамдарды чогулта баштап, Темирбашка барса, Темирбаш Синге жолукпай эле качып туруп алды. Анткени Син келген сайын эле Темирбашта мүшкүл пайда болуп, жашоосу оорлошо берчү. Оставь меня в покое.
Меня избили, уволили и заставили мыть сортиры. Анда каарманыбыз Фенди эришип алып өзү менен буга чейин машыгып жүргөн ар бир кунфунун чеберине барып, бирок алардын эч кимиси футбол ойнойбуз деген ойго дагы көнүшпөй, ар бири кунфунун ар кандай ыкмасында чебер экендигине карабай жашоосунда ийгиликке жетпей, ал эле эмес арасында кунфунун чебери Мамык такыр эле өзгөрүп кеткендигин көрүшөт. Ал бир мезгилде арык өтө жеңил, анан дагы бийик секирчү. Бирок азыр былчыйып тамактан колу бошобой ордунан жылуусу дагы кыйындап калыптыр. Кандай болбосун син жолуккан адамдардын бардыгы футболдон баш тартып, биздин максатыбыз кунфуну жайылтуу эле го, футболдун эмне кереги бар деген сөзүн айтышат. Бирок алардын бардыгы жаш кезиндеги чогуу түшкөн сүрөтүн көрүп бир мезгилде кунфунун мыкты чебери элек деп эстешип, бул убакта сен аракетибиз башталып эле токтоп калды го деп кайгырып олтуруп калган. Бирок анын кайгысы көпкө созулган жок. Анткени достору сүрөттү көрүп таасир алып бардыгы чогулууну чечишип, көз айнектерин тагынып алып сен олтурган жерге футболго даяр экендигин билдирип чогулуп келишет. Давайте уже играть. Ошентип 6 адамдан турган тайпа түзүлүп, Фен аларды чогултуп алып машыктыра баштаса, сен топту алып тээп жиберсе, ал асманга учкан бойдон жарым сааттан кийин түшөт. Анан дагы буга чейин футбол ойноп көрбөгөн каармандарыбыз такыр топ тепкенди билишпейт экен. Анда Фен бардыгын нолдон башташ керек экендигин түшүнүп, биринчи Синге жумуртка алып келип, сен өзүңдүн соккуңду башкара билишиң керек. Бул жумуртканы сындырбай тепкенде үйрөнгүнүңдү машыктыра баштайт. Ошентип убакыттын өтүшү менен Син өзүнүн соккусун башкарып, топту мыкты тепкенди үйрөнүп, башкалары бир аз болсо дагы топту өзү менен алып жүргөнгө көнө башташат. Бир күнү машыктыруучусу достук беттеш өткөрөлү деп атайын башка футболдук тайпа чакырып, оюндун шардын келишип жатса, келген оюнчулардын арасында буга чейин Синден келтекчеген балдар бар экендиги билинет. Сыягалар Синден өч алабыз деп келген Майтор бир мезгилде эле кийимдеринин курал-жарактары түшүп кала берди. Кандай болбосун ышкырык бир мезгилде оюн башталды. Бирок топ тебилдеги эле футбол согушка айланып, атаандаштар каармандарыбызды сабай башташып, алып келген темир союлдарын алып чыгышып, ар кимисин ар кандай ыкмада уртукмо кала беришет. Ошол учурда Син эмне кылышын билбей турса, ал жерге бир башкача шамал келди. Көрсө ошол мезгилде каармандарыбыз буга чейин жоготуп алган күчү кайтып келиптир. Анда ар бири ар кандай ыкмада туруп бир мезгилде оюнду башташып, ар кимиси өзүнүн күчтүү жагын колдонуп, топту кунфунун ыкмасы менен ойной башташат. Мындай учурда атаандаштары каармандарыбызга алы жетмек турсун аларга жакындай албай дагы коюшту. Акырында Син топту тепкен мезгилде топ темирди ийретип жиберип, каармандарыбыз топтолушуп бири-бирине ыраазычылык билдирип, күчтөрүнүн кайтып келгендигине кубана башташат. Муну көргөн атаандаштар бизди дагы тайпага алыңызчы деп Фенден сурана башташат. Биз мындан соң атайын оюнчуларды ырастап жаткан Сюнду көрөбүз. Ал өзүнүн футбол тайпасы менен суунун ичинде атайын тажрыйбаларды өткөрүп, аларга атайын даярдалган дары колдонуп, суунун ичинде соккуларын текшере баштайт. Бул учурда Фен анын кеңсесине келип, каармандарыбызды оюнга кошуунун аракетин көрүп жаткан экен. Анда Сюн Фендин Шаолин кунфусу аттуу тайпасын көрүп аябай күлүп, мен силердин оюнуңарды көргүм келип жатат, сыягы күчтүү окшойсуңар деп шылдыңдаганга дагы жетишет. Син кечинде Мэйге жолугуп, аны өзү менен соода түйүндөрдүн бирине алып барып, Мэйди киргизип ар кайсы көйнөктөрдү көрсөтүп, сен эми буларды коркпой тандай бергениң. Анткени жакында биз футболдук мелдешке катышабыз, көптөгөн сумма акча утабыз. Сага каалаганыңды алып бере аламын. Эгер сен менин бут кийимимди тикпегениңде мен футбол ойной албай калмак экенмин. Сен мен үчүн эми кымбат адамсың, ошондуктан башыңды жерге салбай түз жүрчү. Сен чындыгында татынакайсың го деп бетин ачса, ал жерде чымын учуп жүргөн болот. Прекрасное лицо. Правда. Анда каарманыбыз кыздын бетине чаап чымынды өлтүрүп салып, андан соң өзү ал жердин полун жууп Мэйди үйүнө узатат. Ошентип футболдук мелдеш башталып, каармандарыбыз чыкса, аларды каршылаштары такыр тоготушпай, оюн башталганда эле Син аларга гол киргизип койсо эчтекени түшүнбөй калышат. Анткени алар Синдин соккусуна даярданмак турсун көрбөй дагы калышты. Ошентип каармандарыбыздын тайпасы каршылаштарынын биринин артынан бирин жеңип, деңгээлдери көтөрүлүп эл толгон оюн талааларында дагы ойной башташат. Убакыттын өтүшү менен аларга демөөрчүлөр дагы пайда болуп, каармандарыбыз жаңы кийимдерди кийишип, жеңишин майрамдап эс алып олтурушуп, кечинде Син Мэйге жолугууга кетет. Мэй бул жолу каарманыбызга өзгөчө жасанып, сулуу болуп келген экен. Ал Синге өзүнүн сезимдерин ачыктап, сен мага жагасың десе, Син дагы сен деле мага жагасың деп жооп берип, кубанып кеткен Мэй бул сүйүүбү десе, Син ошол мезгилде гана өзгөрүп кетет. Анткени ал Мэйди жон гана досум деп жүргөн болчу. Мындай нерсеге даяр эмес Мэйдин көзүнөн жаш агып, макул анда дагы жолугарбыз деп каарманыбыздын жанынан кетти.
Ошентип каармандарыбыз жарым финалга чыгып, бирок өтө бир күчтүү тайпага жолугуп, алар каармандарыбызды оңой эле алдап өтүп дарбаза жакка топтолуп калышат. Дарбазада колу бош Кайман аты менен каармандарыбыздын бири турган болчу. Анда атааңдаштар топту канчалык тепкилебесин дарбазага такыр киргизе алышпай, колу бош алардын тепкен тобун сезбей дагы коет. Андан соң каарманыбыз колу менен ыргытып эле атааңдаштарга гол киргизип койду. Ошентип жаңы эле топтолуп оюнду баштаган каармандарыбыз финалга дагы чыгышат. Финалдык оюн башталарынын алдында Син Мэйге жолугууга барып, бирок аны жумушунан таппай, дүкөндүн ээси акыркы учурда ал жасаган көмөчтөр таттуу болбогондуктан айдап жибердим деп айтат. Анда каарманыбыз Мэйди тарындып койгондуктан ал көп ыйлагандыгын түшүнүп калды. Бирок кандай болбосун финалдык беттеш башталып, элдер өтө көп чогулушуп, экинчи тараптан Сюнга тиешелүү атайын даярдалган оюнчулар чыккандыгын көрөбүз. Биз буга чейин билгендей аларга Америкадан алынып келинген атайын дарылар сайылгандыгын билебиз. Ошондуктан ал оюнчулар башкача бир күчтүү болуп, каармандарыбыз тепкен топту такыр тоготпой, шылдыңдагансып дарбаза ачык, аны дагы бир жолу тепчи деп каарманыбызга топту ыргытат. Синдин тепкен топтору кирбегени аз келгенси бир мезгилде атааңдаштар каармандарыбыздын дарбазасы тарапка барып, ар бир тепкен тобу дарбазачыга өтө оор тийип, колу бош кыйнала баштайт. Акырында атааңдаштар атайын эле колу бошту бетине тээп, аны оюндан чыгарышты. Каармандарыбыз канчалык кунфудагы ыкмаларын колдонбосун, атааңдаштар алардан экесе күчтүү болуп, анан дагы оюнда калыстык кылып жаткан адам атааңдаштардын кычаастыгын карабай коет. Муну байкаган каармандарыбыздын арасынан бирөөсү аны бастырып салды. Что в лицо смелости не хватит? Ошентип оюндун экинчи бөлүгү башталып, дарбазачы жок болгондуктан оюнчулардын арасынан темир көйнөк дарбазага туруп, бирок анын деле оюну көпкө созулган жок. Анткени атааңдаштар топту биринин артынан бири тепкилешип, темир көйнөктүн ден соолугу оорлошо баштап, акырында соккуларга чыдабай ал дагы оюндан четтетилет. Эми каармандарыбыздын дарбазачысы жок, оюнду токтотуп коюшу мүмкүн эле. Бир мезгилде эле чачын толугу менен кырып, жашнакай эле болуп, Мэйдин ал жерге келип калгандыгын көрөбүз. Көрсө ал оюндун жүрүшүн көрүп олтуруп, каармандарыбызга жардам керек экендигин түшүнүп, Син жок дегендигине карабай эле дарбазага туруп беремин деп оюнду улантууларын суранат. Ошентип Мэй олуттуу бара жатып дарбазанын темирин сүзүп алып, ал эле эмес адашып өздөрүнүн эмес атааңдаштарынын дарбазасына туруп алыптыр. Анда бардык аны шылдыңдап, Сюн менин тайпам жеңди го деп ишеничтүү сүйлөп, оюн башталып, Мэй Тайдзинин ыкмасын колдоно баштайт. Ага топ өтө катуу ылдамдыкта келе жатканда өзүнүн күчүн өзүнө колдонуу ыкмасы менен топту тосуп алат дагы анын күчүн дагы көбөйтүп, каарманыбыз Син тарапка ыргытып берет. Анда Син топту тээп, күчүн 3 эсеге көбөйтүп, оюн талаада бороон чапкын башталып, атааңдаштар шамалына учуп, дарбазачы жыганач калып дарбаза менен кошо ыргып кетет. Ошентип атааңдаштардын оюнчулары толугу менен оюндан чыгып, алар жеңилүү ызасын тартып, каармандарыбыздын тайпасы жеңүүчү аталып, тез эле жылдыз болуп кетишет. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Син Мэйге үйлөнүп, Сюн болсо оюнчуларына дары колдонгондугу үчүн аны 5 жылга камап салышат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, ар дайым эле олуттуу боло бербей, жашооңузга күлкүнү дагы аралаштыра жүрүңүз. Почему ты похожа на инопланетянку? Я не знала, как постричься, и побрилась на лысо. Зачем тебе? Чтобы помочь вам.